Allah menен мамиле дейт да, эки түрлүү болот. Элдин арасында мамиле бар, экинчиси болсо өз алдынча мамилең бар. Элдин алдында менекен узун намаз окуп кое бериши мүмкүн. Онда бир хижап кийип алышы мүмкүн, колуна теспе болушу мүмкүн, сүйлөгөнүң Алла болушу мүмкүн. Бирок жалгыз калганда субханаллах, оюң да мына жана башында айткандай пикирлердин баардыгы тең башка жакта. Пикирдин баары күнөө, пикирдин баары субханалла бир уруш талаш. Кээ бирлер ушунча пикири начар болгондон стресске түшүп кетишкен да, канча эмне кыларын билбей калышкан. Эми айтайын десем, жалгыз калганда эгерде сени Алла Тааланын өкүмүнө аткарууга намазга туруп аткан болсоң, колума тесме алып алып зикир кылып аткан болсоң, ошо Куранды ачкан Алла мүмкүнчүлүк берген болсо, анда машалла мынакей бул дүйнөнүн ахиреттин мынакей ийгилине жетти. Үч нерсе экен мына. Ушу үч нерсени кылыңыздар. Биринчиси Алла шерик кошпош керек. Экинчиси эмне экен? Ата-энеге жакшы мамиле кылып экен. Үчүнчүсү кайсы экен? Жалгыз калганда Алла менен болгон мамиледе, биринде айтканда Алла менен мамилени бекемдөө. Жалгыз калганда мисал калса, азыр ошо колуңузга телефон түштү, субханалла, жалгыз калдыңыз, үйдө жалгыз отурасыз. Эмне кылыш керек болду дегенде, эмнекен эң маанилүү болгон убакытларыбыз баардыгын тең эмнекен, инсан сиз менен биздин өмүрүбүз өтүп баратат. Мынакей биз мисал 40тан 45, 47ге чыгып кеттик дейли. 48ге кетип бартабыз. Эми ойлошуңуз мүмкүн да, мисалы, мен кырса дагы бир нече убактан жок, субханалла. Ар бир секунд кетип аткан, мындай карап отуруп кетип аткан убактыңыздардын баардыгы тең ал силердики. Силер субханалла ошол убактыңыздарды кандай колдоносуңар, кандай жооп бересиңер, кандай кылып Алланын алдына берет. Анткени билесиздер да, инсан кыямат күнү 4 суроого жооп бермейин ордунан жылбайт деп айткан пайгамбарыбыз. Ордунан жылбайт. Бул сахих хадис, бекем хадис. Бул пайгамбар саллаллаху алейхи ушуну айтып атканда, асбабы нузул деп коет, сабабы нузул деп коет да, айтылыштын себеби бар. Эмне айтылды десе, ошол мезгилде сахабалар отурганда кайдыгерлик менен каткырып күлүшүп, анекдот айтышкандай болуп, бири-бири менен ушунда отурган мезгилде пайгамбар айтканда, силер 4 нерсеге жооп бермейин, эч качан ордуңардан турбайсыңар. Кыямат күнү 4 нерсе жооп бермейин дейт, бир орунда кадам кыла албайсың. Кадам кыла албайсың деген сөз, эмнекен? Бейишти көздөй бир кадам кыла албайсыңар деген сөз. Бейишти көздөй. Жөн эле эмес экен, бейишти көздөй кадам кыла албайсыңар деп айткан. Бул ушул сөз экен, субханалла, би ошону убактыңды кандай короттуң, өмүрүңдү кандай короттуң деген суроо болот экен. Мына ошол мезгилде, мына жалгыз отурган мезгилиңиздерде Алла менен эмес, авалки өзүнүн нафсибиз менен болгон мамилени